Баткенде кыргыз милициясынын майрамы белгиленди. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 96 жылдык тарыхында даңктуу жана тарыхый жолду басып өттү. Таржымалында далай сыймыктуу барактар жазылды. Ал эми Баткен облустук ички иштер башкармалыгы 1999 жылдын октябрь айында түзүлүп, жыл сайын кыргыз милиция күнүн салтанаттуу белгилеп келет. Бул күнүдө ар дайым эртең менен кызмат учурунда каза болгон кызматкерлерди эскерип, алардын арбагына багышталып Куран окулуп, эстелигине гүл чамбарлар коюлду. Майрам салтанатында милиция кызматкерлерин куттуктаган Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын ардагерлер кеңешинин төрагасы Нимат Арапов сөз сүйлөп, азыркы заманда милициянын орду чоң, татаал жана түйшүктүү жумуш экенине токтолуп, ар дайым тартиптин, мыйзамдын сакчылыгында турган милиция кызматкерлерине ыраазычылыгын билдирип куттуктады. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Акылбек Мамасейитов майрамга чакырган район, шаардык ички иштер бөлүмдөрүнө келген кызматкерлерди кызуу куттуктап, кезектеги наамдарды тапшырды. Мындан сырткары кызматынан өзгөчөлөнгөн 100дөн ашуун милиция кызматкерлери Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин сыйлыктарына ээ болушту. Sol!